дагы айсымал. Акырын басып келейин, издөө салган калкыма ийилип салам берейин. Бербейт деп бизге саламды, бекерге бузба санаңды. Ар кайсы ишке талпынган атаандаштар аманбы? Кызылды кийип кирдеткен, кызгалдактай бой жеткен кадырлуу кыргыз калкыма кызыңар айтат саламды. Мен Манасова Дилназ 2010-жылы 10-октябрда төрөлгөм. Номер 7 Матен Сыдыков атындагы орто мектебинде 4-класста окуйм. Математика, сүрөт сабактарын жакшы көрөм жана бийлегенге, комуз черткенге кызыгам. Кимиси артык. Падыша жигиттерди куралдандырып, ар бирине бирден күлүк ат берип, батасын берип узатты. Бердибек шаарга келе жатканда бөксөрүп калган куржунун азык-түлүк менен толтуруп алган. Ал менен коштошуп, жигиттер жолго чыгышты. Тойбоз хандын ордосу 30 күндүк жол эле. Ал ордого жетүү үчүн Ала тоону ашып, андан кийин Чытырман Кара Токойду аралап, Көк деңизди кечип өтүш керек. Тойбоз хандын Кызыл Дубалдуу шаары ошол деңиздин боюнда. Ал шаардын деңиздин караган жагында чоң бакчанын ортосунда Тойбоз хандын ордосу жайгашкан. Жигиттер Ала тоону ашып өткөнгө жете тургандай гүл азык камдашты. Аны жүктөгөндө аттар жай жүрүп калды. Ала тоону ашкандан кийин Токойдон мергенчилик кылып, куржунун толтурмак болушту. Падышанын шаарынан Ала тоого чейин 1 күн жол жүрүп, тоонун этегиндеги коктуга түнөп калышты. Эртең менен эрте Ала тоонун аралап, жалгыз аяк жол менен жүрүп кетишти. Тоодон тоону, ашуудан ашууну ашып, нечен жол басып, 7-күн дегенде тоо койнундагы көлгө келишти. Аттарын суугарып, чанаштарын толтуруп, өздөрү да жуунуп, эс алышты. Жолду катар Бердибек куржунундагы гүл азыктардан күн сайын ар түрдүү тамактарды жасап, туугандарын тойгузуп келе жатты. Сарамжал колдонгондуктан жолдон тамак аш түгөнүп калат деп эч ким корккон жок. Көлдөн чыгып, тынбай 3 күн жол жүрүп, Ала тоонун ары жагындагы кичинекей айылга жетишти. Ал айылдын башка шаарлар менен кыштактарга байланышкан жолу жок эле. Кыш да жакындап калган. Эл кыйналып, ачарчылык алдында тургандыгын айтып беришти. Жигиттер кеңешип, 1 күн аларга жардам бермей болушту. Бердибек элден айылдагы болгон данды чогулткула деди. Мергенчилик жигиттер Токойго аң улоого кирип кетишти. Ал ордодо Бердибек чогулган дан менен бүтүндөй айыл тое турган көжө жасады. Ал эл тоюнуп, күлкү чыгып, айыл шаңга толду. Сарамжал колдонсо, тамак аш көпкө жетерин Бердибек түшүндүрдү. Мергенчилик агалары алып келген жейрендин этин туздап, ыштап, сүрсүтүп сактоонун жолдорун үйрөттү. Кыштан ушинтип чыкса болоорун айтты. Токой ичи мергенчиликке ыңгайлуу болгондуктан тамак аш кенен болот деп, куржундагы азыктарды элге калтырып коштошуп кетишти. Аттардын жүгү жеңилдеп, Токойдун 10 күндүк жолу 6 күндө басып өтүштү. Алар ошентип Токойдон чыгып, жарым күн жол жүрүп, акыры Көк деңиздин жээгине жетишти.
Мен Манасова Дилназ. Мен сүрөткө шыктуумун. Бул менин сүрөттөрүм. Бул сүрөттү байкем жана эжем менен чогуу тартканбыз. Азыр мен силерге өзүм жаңы сүрөт тартып берем. Мына, бул менин тарткан сүрөтүм. Мен Манасова Дилназ. Келечекте эл билген мугалим болгум келет. Окуучуларыма өзүм билгенден да 2 эселеп билим берүүгө аракет кылмакмын. Мугалимдер өзү билимдүү, акылдуу жана боорукер болушу керек. Менин кыялым орундалып калса, окуучуларыма адептүүлүккө, ынтымактуулукка жана бири-бири менен бир туугандай сүйлөшүүгө үйрөткөнгө аракет кылмакмын. Ушул кесип билбестикке кол салар, ушул кесип билгичтерге жол салар. Улуу кичүү кайдан алат кесипти, мугалимден окубаган болсалар. Көз алдымда сылап маңдай күлгөнүң, бүчүр жарып сепкен үрөн күлдөрүн, Алипеңдин алгач бетин ачып мен али эсимде А тамганын билгеним. Биз адамдар ар кесипте иштеген карыздарбыз мугалимдин алдында. Мен Манасова Дилназ. Мен көпөлөктү жакшы көрөм. Кон көпөлөк учуп кетпе көкөлөп, жыпар жутtu гүл жуттап, бир көйнөлү өкөлөп. Айтсам тилде албайсың, аркылы гүлдү тандайсың, эне көрүп барысын, эркөлөөдөн талбайсың. Ай көпөлөк, конгун учпа көкөлөп, жолотпоң жаныңа тентектерди эселек.